Мамлекеттик кызмат байуунун бир жолу болбошу керек. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу Бакай Абдымалик Facebook'та баракчасына төмөндөгүдөй пикирин калтырган. Мамлекеттик кызмат байуунун бир жолу болбошу керек. Негизи ар бир жетекчиде жалпы элге кызмат кылуу ниети болгондо гана иш алдыга жылат окшойт. Кийинки кезде Камчыбек Ташиев башында турган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чындыгында эле мактоого татый турган иш жүргүзүүдө. Күн сайын миллион сугунган киттерден баштап паркимди опузалап коркуткан иттерге чейин кармалып жатканына жалпы эл күбө. Өзгөчө буга чейин мамлекеттик мекемелерде өзүнүн менчигинде көрүп, бюджеттик каражаттарды каалагандай майкандаган чоң кичине жемкорлор үрөйү учуп, жакаларын карманып жатканы бүгүнкү күндүн чындыгы. Өлкө боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бир типтеги окшогон имараттар салынды. Таласта да ар бир райондо жаңы окшош имараттар салынды. Ага жараша материалдык, техникалык жагыда бир топ жакшырса керек. Камчыбек Ташиевдин бай болом десеңер бизнеске баргыла, чиновник бай болбошу керек деген сөзү туура. Эгерде коррупция менен күрөш ушул таскагынан жазбай уланса, анда келечекте эч ким мамлекеттик кызматты байуунун булагы катары көрбөй калары турган иш деп билдирген. Кыргыз Республикасынан минералдык жер семирткичтерди Евразия экономикалык бирлигинин бажа аймагынын чейинен тышкары ташып чыгууга, экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Тийиштүү чечим Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кеңешмесинде кабыл алынды. Аталган чечим 2014-жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 47-беренесине ылайык кабыл алынган. Мындан улам Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан Кыргыз Республикасынын Евразия экономикалык бирлигинин бажа аймагынын чейинен тышкары эл аралык транзитти жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан көрсөтүлүүчү гуманитардык жардамды кошпогондо минералдык жер семирткичтерди ташып чыгууга, экспорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу чечими кабыл алынды. Бишкек-Ош унаа жолуна кар көчкү түшүп, Сосновка постунда унааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ведомствонун маалыматына караганда, бүгүн саат 9:30 чамасында Токтоол районуна караштуу Бишкек-Ош унаа жолунун 223-чакырымында кар көчкү түшкөн. Толуктап айтканда, шаркыратма тилкесинде учурда кар көчкүнүн көлөмү такталууда. Тиешелүү кызматтын кызматкерлери буга чейин кар көчкү түшкөн 231-чакырымда көчкүнү тазалап бүтүп, унаа жолдун 223-чакырымына барышат. Жерине номер 23 жол тейлөө ишканасынан 2 жүктөгүч тартылган деп айтылат. Маалыматта кар көчкүгө байланыштуу Арал жана Сосновка постторунда унаалардын бардык түрүнө чектөө киргизилген.